Бишкекте биринчи жолу көрүүсү жана угуусу начар балдар үчүн атайын борбор ачылды. Мындай мекеме КМШ мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанга гана биринчилерден болуп пайда болду. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугуна эми кандайча кам көрүлөрүн биздин кабарчыбыз барып таанышып келди. Ачылган жаңы борбор республика боюнча биринчи жолу ачылууда. Имаратта сүйлөө, угуусу начар балдардын дартын аныктоочу заманбап технологиялары орнотулган. Мындай керектүү жабдыктар жетиштүү эмес болчу. Эми мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жергиликтүү чет элдик доктурлардын кеңешин ала алышат. Наша улитка, наше ухо не только воспринимает звуки. Адамдын угуусунун начарлашы ар кандай себептерден пайда болот. Бул тукум куучулук же төрөлгөндө угуу системаларынын жабыркашы же кандайдыр бир кокустуктан улам пайда болот. Аны алдын ала дарылаш үчүн сөзсүз текшерилип туруу зарыл. Ал эми бул клиникада учурда ал мүмкүнчүлүк пайда болду. Мен ишенем, көп бейтараптарга жардам бере алабыз. Здоровые волосковые клетки или нет. Ошондой эле бейтаптардын социалдык абалына жараша жеңилдиктер да каралган. Керек болсо дарыгерлер бекер кызмат көрсөтүүгө да даяр. Было сотрудничество. Алдыда кээ бир бейтаптарга атайын жеңилдетүүлөр каралган. Ал эми кээ бирин бекер дарылаганга даярбыз. Ошондой эле биздин дарыгерлер кызматын дээрлик арзан баага ымыркай жаш бөбөктөрдү текшерүүгө даяр. Мурдараак жергиликтүү адистер Польшага барып тажрыйба алмашып келишкен. Эгерде бейтаптын дартын аныктоого мүмкүнчүлүк болбосо, чет өлкөлүк дарыгерлер да көмөктөшүшү боюнча кызматташуулар каралган.